Саламатсыздарбы? Кутмандуу кушок кечиңиздер менен. Эң алгач туткан орозоңуздар кабыл болсун деп бүгүнкү темада возрасттык кризис. Возрасттык кризис деген эмне? Возрасттык кризисте жаңы төрөлгөн баладан баштасак. Биринчи возрасттык кризисте 1 жаштан 3 жашка чейинки возрасттык кризис, андан кийин 5 жаштан 7 жашка чейинки возрасттык кризис, андан кийин 12 жаштан 16 жашка чейинки возрасттык кризис менен 18 жаштагы возрасттык кризис, андан кийин 30 жаштагы менен 30-35 жаштан 40 жашка чейинки возрасттык кризис болсо, ал эми улгайгандагы 60 жаштан аркы возрасттык кризистер кирет. Азыр эми ошол кризистер жөнүндө баяндап берсем. Төрөлгөндөн 3 жашка чейинки возрасттык кризисте бала төрөлөт. Элестетебиз, бала эненин ичинде төрөлдү, жаңы төрөлдү. Ал бир гана дүйнөнү көргөн эненин ичинде. Ал эми төрөлгөндөн кийин башка бир дүйнө, ысык болот, суук болот, айланага көз чаптырып, улам ар жакты карай берет, кыймылдаган нерселердин баарын карай берет биринчи төрөлгөндө. Андан кийин 1 жашка чыгып, баардык нерсени оозуна сала берет. Мен өзүм башка адам турбаймынбы, мен мындай деп мындай дүйнөнү таанып билгиси келип, кызыктар болуп, баардык нерсени оозуна салып көрө берет. Өзү даамдап, баардык нерсенин даамын билгиси келет. Эмне болсо, колуна эмне тийсе, оозуна салып көрө берет. Анан баардык нерсеге барып көрөт да, баардык нерсени кармап көрөт дегендей, жеп көрөт дегендей. Ушул биринчи возрасттык кризис. 3 жашка чыкканга чейин ошол возрасттык кризисти башынан өткөрсө бала, андан кийин 3 жаштан 5 жашка чыкканга чейин мен өзүм адам, башка өзүмчө жеке адам катары адам турбаймынбы деген нерсе калыпташып, ысыктуу, суукту ким жаман көрүп карап атат, ким жакшы көрүп карап атат, эмне зыян, эмне мүмкүн деген нерселерди айырмалай баштайт. Ал эми 5 жаштан 7 жашка чейин бала мектепке бара турган убагы болот. Же оюнга тойбойт, же башкага тойбойт. Мектеп формасы бар, мектеп формасына көнгөн эмес. Жаңы аура, жаңы достор, мисалы, жаңы окуучулар, жаңы мугалим дегендей. Парта стулга көнүшө албай, аябай кыйналат да. Ойногусу келет, бирок окуш керек. Бул жактан мугалим урушат, бул жактан ата-эне жардам кылат, окутат. Ошентип бала. Андан кийинки возрасттык кризис болсо, бул 12 жаштан 16 жашка чейинки возрасттык кризис. 12 жашка келгенде переходный возраст деп коебуз. Бала өзүн өзү түшүнбөй, мисалы 7 жаштан 12 жашка чейин уже ошол нерсени 7 жаштагы возрасттык кризистен өтүп, бир калыпка түшө баштады, жашай баштады. Бирок дегенде 12 жашта уже балада психологиялык жактан, мисалы бала, эркек бала энени сүйсө, кыз бала атаны сүйгөн болот, биринчи сүйгөнү. Ошол сүйүү бөлүнүп чыгат. Психологиялык жактан алып караганда ошол сүйүү бөлүнүп чыгат. Медициналык жактан алып караганда баланын жана кыздын гормондору иштей баштайт. Ал эми религия жактан алып караганда руханий дүйнөсүндө ошол кичинекей рух чоңое баштайт дегендей. Ошол убакта аябай кыйналат, өзүн түшүнбөй. Ошондо 16 жаштан 18 жашка чейин дагы бир темпке түшүп, ошол темпте жашай берет дагы, бала дагы, кыз дагы. Андан кийин 18 жашка келгенде бул мектепти бүткөн убагында биринчи эми окууга тапшырыш керек, бул личность катары мен чоңойдум деген ой пайда болот. Чоңойгону менен колуна бир иш кылайын десе иш келбейт, эмне кыларын билбейт, кандай кесип тандашты билбейт, үй бүлөлүк шартка карайт, ата-энесине жардам бергиси келет, өзүнчө бир чоң адам болгусу келет, үйгө бир нерсе көтөрүп келгиси келет. Кыз бала дагы, эркек балада дагы ушундай сезимдер пайда болуп, жолун таппай аябай кыйналышат. Жан дүйнөсү, руханий дүйнөсү да кыйналат дегендей. Анан ошол калыпта, ошол убакта туура багыт берип, мүмкүн болушунча балдар менен 30-40 жашта дагы возрасттык кризиске кабылат адам. Анткени 18 жаштан уже личность катары адам жолун издей баштады. Барып 20 жашка, 25ке келгенде үйлөнүп, жайланып,
өздүгүн тапкандай болуп, кичине болсо дагы жашоодо бир нерсе аткардым, бир нерсе кыла алдым деген нерсеге жетип баргандан кийин 30 жаш 40 жаш алкагында адамдар балалуу болуп, балдары бир аз улгайып, мындай колдон чыгып, мындай лялечка болбойчу, ошондой болуп калганда адам мындай ой келет экен. Адамдын гормоналдык жактан дагы аябай гормондор катуу иштеп, организмде өзгөрүү болсо, медицина жактан алып караганда, ал эми психологиялык жактан алып караганда, менин жашым өтүп баратат, жашоо кыска, сулуулугум кетип атат, ден соолугум кетип атат деген ойлор калыптанып, эмне болсо деле жашоо үчүн кылып көргөнгө аракет. Ал эми 60-70 жашка барганда эмне үчүн возрасттык кризиске кабылат адам, 60-70 жашка барганда адамда медициналык жактан алып караганда ден соолук кете баштайт, бел ооруйт, көз көрбөй баштайт, тиштер түшө баштайт дегендей. Ата энелерибизди деле байкасак, мисалы, ынжып баштайт. Бир иш кылып, бизге иштеп бир жерде иштейин десе, ден соолугу мындай жолтоо болсо, ал эми үйдө отургусу келбейт. Үйдө отурса, ден соолугу ого бетер оорлошуп аткандай болот. Үйдө жалгызсырайт, адамдар менен сүйлөшкүсү келет дегендей аябай кыйын учур. Тынч жүргүсү келет, эки жакка айлангысы келет, бирок финансылык жактан кыйналышы мүмкүн. Жардам берип иштейин десе, ден соолугу кыйнашы мүмкүн. Ошентип возрасттык кризиске кабылат. Эми эмне үчүн бул возрасттык кризис жөнүндө баяндап жатам? Анткени адам менен адам мамилелешкенде же болбосо адам өзүн биринчи алгач өзүндө ушул өзгөрүүлөр эмне себептен болуп жатат, эмне үчүн менде ушундай ситуация болуп атат деп өзүн өзү түшүнбөгөн абалдар болот ушул учурларда. Ошондо менде ушул нерсе болуп жатыптыр деп өзүн өзү кабылдап, демек мындай кылайын, андай кылайын деп мындай жол жоболорун издеп, мүмкүн болушунча өзүнүн жашоосун өзүнүн мүнөзүн өзү жакшы жакка түптөгөнгө аракет кылыш керек адам баласы. Бул да болсо ошол билимдин жоктугунан келип чыгып, түшүнбөстүк болуп, анан сырткы факторлордун негизинде дагы адамдын мүнөзү башкача болуп калыптанып калат, же болбосо башка жолго кирип кетишет дегендей, жаман жолго.